Саламатсыздар, урматтуу Сооронбай Башарович. Мен Мырзаев Кызылчбек. Ноқат районунун өздөрүнчө берген жерге мыйзам сакчаттык кылган. 7 август күнү иззат менен карап алып, ошол байда жүрөт. Коркутуп үркүтүп, тосмалар жазып берет. Сен элден чыгарамын, баран түкөн деп мени коркутуп, айлык жергиликтүү депутаттарды салып. Сен элден чыгарамын, элден беремин деп ушундай суроолор талаптар коюп кетти. Бир айдын ичинде атканамда сүрөсөң бузабыз сүрөбүздөр, ушундай маалыматтар берип кетти. Айлык өтө иштеп жүрөт. Бизде мыйзам жокпу? Же веб-сайттарда мыйзам бар, чоңураак мыйзам жокпу? Сүрүштүрүп келсем, изилдеп келсем, мундакаларда акасы тура деген өз билгендерин жасап, ошол Сооронбай Башарович, сизден сурагандарым ошол көзүңүздү алып койсоңуз. Мен дагы ошонун катарында 12 ыл айлык өкмөтүндөгү айлык кеңешинин депутаты, төраган орун басарымын. 4-чү жолку чакырылыштын депутатымын. Ушул депутаттык мезгилимде бир гана ошо элдердин өкүлү болгондуктан элдин талабын талашып, элдин көйгөйүн чечүүгө дайыма аракет кылып келгенмин. Ошондуктан азыркы күндө ушул келген жарандардагы бир нече жолу кайрылып, Атамбаевка дагы, Жээнбековке дагы, премьер-министрге Темир Сариевке, азыркы премьер-министрибизге Мулдагазы Абылгазиевке кайрылганбыз, бирок эч кандай чара көрүлгөн жок. Себеби биздин айыл өкмөттө эч кандай мыйзам иштебейт. Ал жерде бир гана ушул айыл өкмөттүн гана мыйзамы менен иш алып барылат. Айлык кеңештин депутаттары дагы ушул азыр эле айткандай эле ушу жер боюнча болгон жерге качкандай укугу жок болсо дагы элдерди кыйнап 2015-жылда Өрнөк айылындагы элдерден 6 миңден акча топтоп мыйзамсыз аны мамлекеттин бюджетине түшүрбөстөн же болбосо казынага түшүрбөстөн эмне иш аткаргандарын ушул күнгө чейин отчетун бере элек. 457 постановление менен ушу премьер-министр болуп турган мезгилде Жээнбеков урматтуу Сооронбай Шариповичтин атынан келген ушул 25 гектар жерди азыркы күнгө чейин тизмеси тактала элек. Себеби ар кайсы жерлерден келген жарандарга берилип, элдердин ушундай нараачылыктарын туудуруп, көптөгөн ушул элдерди ар кандай суммада акча топтоо менен мына өзүңүздөр көргөндөй 17 сентябрда ушу жер адреси 50 миң акча менен пара менен ушу түшкөндүгүн өзүңүздөр көрүп, интернет боюнча бүт тарагандыгын билесиздер. Бирок ушу күнгө чейин эч кандай жазаланбастан азыркы күндө айыл өкмөттө өзүнүн кызмат абалын аткарып жатат. Мени бир гана айыл өкмөт башчы мени чыгарат, мени эч ким башка чыгара албайт. Себеби айыл өкмөттүн үстүнөн жазылган көптөгөн арыздарды ушул күнгө чейин такталбайт. Себеби Ноқат райондук прокуратурасы дайыма жаап келет. Ал эми элдин көйгөйлөрү чечилбейт. Айылдык кеңештин сессиясынын токтомдору аткарылбайт. Ушул күнгө чейин аткарылган жок. Бир нече жолу кайрылдык. Эч кандай чара да көрүлбөйт. Андан сырткары мынабы социалдык объекттер боюнча быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп урматтуу президентибиз жарыялаганга карабастан бир дагы иш аткарылган жок. Бирок ошого карабастан 2017-жылдын эң мыкты айыл өкмөтү деп Кеңеш кыржы журналына чыгарганы адамды бир жактан таң калтырат да. Себеби анын бир тууган спикердин кеңешчиси болуп иштегендиктен бул чыгарылганбы, анын эмгегине карап чыгарылбайбы? Эң Ноқат районундагы артта калган айыл өкмөтүнүн катарында биз турабыз да. Эч кандай объекттер салынган жок, объекттер оңдолгон жок. Кайрадан ошо балдар бакчасыны кайра элдерди алдоо жолу менен кол койдуруп, азыркы күндө мына СМга, прокуратурага берип, бизди тынымсыз ишибизге тоскоолдук кылып келүүдө ушуну башында турган Турсункулов Кутман айыл өкмөт башчы болуп турат да. Ал эми адамдар жер боюнча кол койгонбуз деп туруп түшүнүк каттарын берип турганына карабастан, ушул Ноқат райондук прокуратурасы бизди өтө көптөгөн ушундай кыйынчылыктарга алып келип, биздин иштешибизге тоскоолдук кылып келүүдө. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден суранар элек. Ушундай жер саткан айыл өкмөттөр, элдин ушул көйгөйүнү чечпеген социалдык объекттерди бир дагы карабаган айыл өкмөттөрдүн айыл өкмөт болуп иштешине биз каршыбыз.
Себеби бул азыр 5-6 ошол айлык кеңештин депутаттары менен биргеликте иш кылып атат. Ал эми айлык кеңештин төрагасы азыр күндө жок. Февралда өткөн сессия 6 айлык 9 айлык отчеттөрдү али күнгө бериле элек. Мурдагы жылдардагы дагы бут эле ушундай болгон. Бюджеттин акчалары сарамжалсыз иштетилип, транспорттук сапарман чыгымдарды аша чаап жазып койгондорун мен сессияларда дагы айтып келе жатам. Бирок менин ушул айткандарым үчүн азыркы күндө мага ар кандай тоскоолдуктарды кылып, заказной ушул прокуратурага, СМларга берип, мени өтө жаман абалда калтырат. Себеби мен өмүр бою ушу чет элдик инвесторлорду тартып, ушул айыл өкмөттүн бири жасап алган көптөгөн иштерди, жаштар борбору, андан кийин мына ушул мектептерди, эски мектептерди чакырыларын оңдоо, өтө көптөгөн иштерди аткардык. Азыр ошол алынган эмеректердин бири дагы калбай сатылып кетти. Бирок аны текшерген эч ким жок болуп атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизден суранат элек. Ушундай айыл өкмөттөрдү сиз өзүңүздүн жеке көзөмөлүңүздү алып текшерип, элдин көйгөйүн чечкенге сиз жардам бериңиз. Себеби ал үйдө турган абалары, тагалары барлар да эч кандай мыйзам жок экендиги бул көрүнүп турат. Мисалы үчүн азыркы мезгилде ушу Аркекели балдар бакчасыны ушу депутаттар дагы көргөн дагы элге балдар бакчасы өтө керек да. Ушу балдар бакчасыны чоңойтуу үчүн жанында турган здание бар, корпус. Ошол корпус жөн эле турат. Ошол корпустун бизге өткөрүп берүү боюнча каралды, бирок аткарылган жок да. Аткарылбай келатат. Себеби элдин көйгөйү чечилбей атат. Элдерге азыр балдар бакчасы керек. Ата-энелер жумушка барыш үчүн азыр очередте турат да балдарга киргизиш үчүн, бирок места жок болуп атат. Здание турат жөн элечи. Эч нерсеге иштетилбей, кайрадан ошол зданияны алдагы бактар туруп кетип баратат. Ноокат районуна караштуу 12 айыл өкмөтүнүн тургуну, ошол эле айыл өкмөттө 12 айыл өкмөтүндөгү Нарай орто мектебинде мугалим болуп азырынча иштебейм, мугалим болуп иштеп келгенмин. Мен ушул жер боюнча айткым келет. Азыр жакын эле 17-август күнү взятка менен баягы жер адреси менен жергиликтүү депутат кармалды, бирок булар азыр боштондукта жүрөт. Бул бизде Сооронбай Шарипович айткан, коррупцияны жоебуз. Биздин айыл өкмөттө коррупция күчөп атат дейт. 12 айыл өкмөтүндө. 12 айыл өкмөтүнүн мунун опыту жок. Ачыгын айтканда, мен мугалимдик методика менен айтайын, мунун опыту жок. 12-де иштегенге дагы мындай иш тажрыйбасы жок. Жаш адистагы жер адиси менен биргеликте жер сатуу бизнеси өтүп алган. Ачыгын айтсам. Карапайым элге кайракы жерден жер берген, ал жерге үй салганга болбойт. Ал көчкү жүрө турган жер. Ал пулду акчасы бар адамдарга трансформация болбогон, госрегистрде планы жок. Сулуу жерден 100 миңдеген 150 миңге чейинги акчаларды алып туруп, ошолор азыр үйүн бүтүрүп атат. Эгер керек болсо мен көрсөтүп берем ошол жердичи. Эми бул жерде айыл өкмөт болгондон кийин бейбечара адам болобу, пулдуу адам болобу бирдей караш керек. Эгер арызданып, элдин атынан менин көчөмдө мындай шалал төрүш керек майда проблемалар менен барган болсоң, буйрукту берет. Жергиликтүү депутаттар бар ошол жердечи. Алар эл ишенип шайлаган депутаттар. Алар элдердин проблемасын кылбай эле жер бизнесиге өтүшүп алган. Кайсы жерде жер бар, сатышыбыз керек. Мына ишибизди бүтүрүшүбүз керек. Себеби булардын ишинин үстүнөн прокуратура көп басат. Прокуратуранын оозун басыш үчүн жер сатышат булар. Ачыгын айтайын. Бул ишини жыйыштырыш керек, иштебеш керек. Элди какшаткандан көрү иштебей койгон жакшы. Сооронбай Шарипович, сизден сураныч. Аймактарды өлүктүрүү эмес бизде, аймактарды бузуу жылы болуп атат бизде. Коррупция күчөгөн мезгил. Эми ушул жергиликтүү депутаттардын эл ишенип шайладыбы? Бир проблемасын айткан болсо, жок. Айыл башчы дагы мына керек болсо мен мисал келтирип айтайын. Өзүм мугалиммен 30 жылга жакын иштеп калдым. Көчөдө бир шагал деп айткандан бери шагал төккөн жок. Бул өкмөт иштегенден бери бир ишти аткара элек али. Көчөмдүн аты, үйүмдүн номери дагы жок, керек болсо. 16-кылымда жашагандай жашайм менчи. Анан дагы бир жергиликтүү депутат мынабы төрага бар, Кантов Данияр. Мен ушу Кантов Даниярга канча жолу кайрылдым. Ушу депутаттарга айткыла, мен мына ушул элдин атынан ушул проблемалар чечсин жок. Элдин көйгөйүн чечпейт булар. Кутманга кошулуп алып жер сатышат. Элдерди барып коркутуп үркүтөт.
sen emne üçün arız жаздың, ушул буларды дешет. Буларды дагы депутаттыктан алыш керек, турманды дагы өкмөттөн бошотуш керек. Бул ошондордун коррупционерлердин иштегенге орду жок. Сооронбай Шариповичке өтүнөм мен, мугалимдик неме менен. Анан агасы спикердин кеңешчиси, агасы. Бул тасыл өкмөт. Анан төрега барып бар, жогорку кеңештин депутаттык агасын ушуларга таянып, өзүнүн билип, өтүгүнү төргө ийилип атат. Каалаган ишин кылат. Жергиликтүү депутаттар отур десе отурат, тур десе турат. Ошондой даражага жетип калган. Эң коррупциянын балчык жери 12 ел айыл өкмөтүдө. Анан мен мугалиммин, манабы ошол эле айыл өкмөтүдө Нарай орто мектеби бар. Бул Нарай орто мектебинен дагы өтө манабы директор экөөнүн иши бир. Эгер кайсы эле мугалим мен мисалы үчүн кетик айтканды жакшы көрөмүн, чындыкты айтканды жакшы көрөмүн. Ушул үстөн арызданганда дагы келип жардам берет. Бир сүйлөтпөйт. Үйүңө же кысым көрсөтөт. Азыр өзүнүн билгенин кылып атат. Каалаган мугалим иштетет. Мана биз 30 жыл стажыбыз менен ишке албай жатат. Иштебей жүрөбүз биз. Ишибиз жок мисалы үчүн. Мага окшогон мугалимдер өтө көп. Мектепте дагы өзүнүн коррупциялык иштерине мынабы Фимполго бергенбиз, райондук прокуратурага бергенбиз. Бирок Фимпол прокуратурага өткөрүп, прокуратура ишини жаап койгон. Канчалаган кылмыш иштери мана менде жүрөт. Каерде болсо ушу чындыкты айткым келет мен. Айта берем, мени эч ким токтото албайт. Мына ушу мектеп боюнча дагы коррупция бар. 12 ел айыл өкмөтүнү дагы текшериш керек. Бул 12 елди коррупция басып калган. Аймакты өнүктүрүү эмес, аймакты бузуу жылы быйыл. Сооронбай Шарипович, мен 12 ел айыл өкмөтүнүн тургуну пенсионер Бекматова айткан болом. Мен 12 ел айыл өкмөтү 12 ел айыл өкмөтүнүн жер адиси, менин 1 гектар 40 соттук жеримди, үлүш жеримди, юридикалык документтерине карабастан туруп, грейдердик жол менен захват кылып алышкан. Захват кылып алышып, менин жеримде 12 ел айыл өкмөтүнүн депутаты, жер комитетинин төрагасы Мойдунов Азизге сатып жиберет. Мен Мойдунов Азиз ошол жерлерди айланасын темиз стойкалар менен тосуп, көчөттөрдү отургузуп алат. Буну мыйзам бузуу иштерин госрегистрлер менен ошо биргеликте сүйлөшүп, мыйзам бузуу иштерин жүргүзүшөт. Көрсө кайрылбаган жерлерим калган жок. Бүт жерлерге кайрылып келдим. Эч кандай жыйынтык чыккан жок. Көрсө бул биз тууган тагасы жогорку кеңештин депутаты жогору жактан коңгуроо жасатып бул иштерди жаптырып келет. Азыркы күндө менин жерим ошол азыркы күндө ушул жерлеримди мен ала албай жүрөмүн. Мынандай мыйзам бузуу иштери 12 ел айыл өкмөтүндө күчөгөндөн күчөп бара жатат. Кылмыш иштери ушул мен Сооронбай Шариповдон суранып кетемин. Ушундай кылмышкерлерди мыйзамдын чегинде карап берүүңүздөрдү суранамын. İki yıl cübür yok. Şimdi beceri desem ayrılıkta beni ısındaşıp, külüşüp, akimde zamla barbattı, nerede? Bunu karaşlattı. Karakollar desem karaşmadı. Ayrılık, hükümetten barıp karakolun yok. Biz de deputat yardım vergen yok bana. Hükümet videoma tartışıp koyuş kedirken onları ben iyi yaptırsam şunu mıskıda külüştüm benim için. Ayrılık deputatlar olalım. Ben azır şu turuşundan hakimin kim bulup kaptır, zamın kim bulup kaptır dedi hükümet. Ben de tuğru var, hükümetteki eşken çıkıyorsam, çok hareket edip benim deputatlar mıskıldağın giyiyor bu var. Ben iyiyle barbattım şunu desem. Zamla kirip ettim, şunu de şundaydı dedi. Sen bir küçük kapattırıp koyuyoruz dedi. Sen kimine degeleşlersin dedi. Zam etti. Türk'te balası var, karavay sana mı dedi. Dedi, sorarken keyin bir ülke beğenmeyen bir ülke kişi sotu yönetti. Barıp tekşerildi. Barıp karagandan keyin ünlerle kızlarla eşki çıkıp kettim. Sen de büt ya, şöyle büt dedi. Keyin çıkış var, aylık yaptılar, men yer arasında sen megen namat kabarasın burada. Biz camanda dedi, şunu dedi. Men şunu hükümene kaldırdı. Anam 6 milyon verdik hükümetke. 11 milyona verdik. Azı yer verilegen dedi. Şunu uyum yok azır. Şunun için üstteki bilmeyin. Şunu para verimizler için mıyzam demestim. Çok kanlar.
Мен Ноқат районының 12 айлық өкіметінің Нарай айылының ұлымын. Менің аты жөнім Амирова Қымбат Құрманбекұлына. Менің ұлым Сманов Марлен 6 классында оқиды. Ошол Нарай орта мектебинде окуйт. Быйылкы жаңы окуу жылында мен окуу жылды баштап элек районубузга кайрылдым. Себеби кайрылган себебим 4 класста балам окуп жүргөндө биздин директор Нарай орто мектебинин директору ушул баламды сабак учурунда өзү сабак өтпөй, сабак учурунда өзү сабакта жок. Сабак жок мезгилде окуучу балдар кутурат да. Ошол кутуру басып, ары бери басып жүргөн ошончо баланын арасына кирип, баланын мес ордунда партага отурган жеринен ушунда зимний куртканын жеңинен тартып, баланы бир канча жолу ошол буалга сүзүргөн, бетон буалга башы менен. Ошондой катык сүзүргөндө баланын зимний курткасы жеңи үзүлүп кеткен. Анса аз келгенсип баланы залга сумкасы менен кууп чыккан, жетелеп жеңинен мындай жетелеп алып чыкканда тетрадь, ручка, окуу курал баардыгы ошол залда жайнап жатып калган, сумкадан төгүлүп. Ошондо дагы балам бейбаштык кылбай окуучулук милдетин аткарып, бала 6 саат бою мектепте окуп барган үйгө. Мен унчуккан жокмун. Мен бир элден бир жерденбиз. Балама өчөшүп калбасын. Бир звонок кылган жокмун, даже класс жетекчисин чалган жокмун. Мени үйүмө түнкү 12-де бастырып барышты. Жаткан жериме барышып, баланы класс жетекчисин барды да директор менен барып, баланы тургузуп, мыскылдашып, башың не болду? Кана башың жарылып калдыбы? Артист бала турбайсыңбы сен? Балам башы жарылып калса, анда класс жетекчиси айтты. Интернатка алып барып окут балаңды деп мен ушундай жаман сөздөр менен акарат кылды. Ошону эске алып, быйылкы окуу жылда мен районго кайрылдым. Кайрылганда айттым, баламды ушундай кылышкан, жаңы окуу жылдан баламды кордобосун, балама кол тийгизбесин, балам ушунчалык шагын сындырды, балам ушундай жакшы башкача бала эле да. Бала ошол коркуудан ошол ичидеги бар нерсени сыртыга чыгара албай калды ушул күндө. Ошону кайрылып мен оозумдан сөзүм жыйыла элек 11 сентябрь күнү баламды эрте менен окууга жөнөткөнмүн, ак жууп, актара окуу формада жөнөтсөм, 1 саатында математика сабагында завуч кирип, чачыңды неге кеспейсиң? Кеспесең кайчыны чыгар, окуучулардан ошол окуучунун кайчысын алып бир баланын чачынын зорлукта башын ушундай каттык эми партанын мындай немесине кысып, астына тизеси менен путуну тосуп алыптыр, чыкканга аракет кылыптыр. Баланы бирок ушунчалык катты күчкө салыптыр. Күчкө салып, кыркып, эртең ушундай дагы үстүңдө кыркпай келсең, мен үстү жагында кыркам деп муш менен баланын мына дал ортосуна 3 жолу муштап урган. Чач баланын ички кийимине чейин кирген. Майка, ак көйнөк, даже ички кийимге чейин ошол чач 6 саат бой турган. Ошон мага бир ооз айткан жок. Баламды ушундай кылдык депчи. Балам саат 2-де сабактан барды. Сабактан барганда баламдан сурап, не болду? Балам ыйлап барды, эки көзү кан болуптур, ыйлапчы. 6 саат бою ыйлапчы. Барды, баламдан сурап отурсам, мага бул жерден мен өзүмдүн бир тууган агамды, Руслан Амировду жөнөттүм, өзүбүздүн участкалык милицияга. Менин балам ушундай болуп келди, мен не кылайын десе, барып ушундай, жээнем ушундай болуп калыптыр десе, агам келгенде эле айтыптыр. Карындашың Амирова Кымбаттын үстүнөн эрте менен 10-11-де арыз түшкөн, директордун жазган дептир. Ата-энеге бир канча жолу чара көргүлө, биз бир канча жолу ата-эненин алдынан өткөнбүз. Өзү 4 сентябрда окуу жыл башталса, 3-4 күн бала окууга барса, кантип мага кайрылат? Даже мага бир телефон чалган жок, класс жетекчи кайрылган жок. 2 жылдан бери мени менен келишим түзбөйт. Негизи ал класс жетекчичи. Мен үстүмдөн директор арыз жазып коюптур. Мен бардым, баланын үстүнөн арыз жаздым, милицияларга көрсөттүм. Балам мына мен арыздан элек кандай акысы бар завуч менен директордун мындай кайрылышкан. Анан колумдан келишинче мен интернет сайттарга чыгардым. 4 күн күттүм мен ошонун арасында кесе, майда жакшылык нерсе менен жабайын, жамандыкка барбайлык, кечирим сурасам кечирейин, эми балам ушул жерде окуйт десем, жок. Келген жок, даже класс жетекчи чалган жок. Бизди милиция алып барды мектепке. Алып барса, ал мугалим мен үстүнөн күлүп, колунан келгенini кыл. Колунан не келет?
Каяка барсаң ошол жака бар. Менин артымдан жыйынтык чыгара албайсың. Мага ушундай катуу сүйлөдү. Ошо милициянын алдында. Бул мугалимдик этиканы билбегендиги да баланы ошончо 30 окуучунун арасында мыскылдады, шылдыңдады. Мага эмне үчүн бир ооз кайрылган жок. Баланын уулун дебелеген үчүн мен бул мугалимдин Нарай орто мектебинде орду жок деп айтамын. Бул урматтуу президентибизге өтө кайрылат элем, суранат элем. Ушул маселени жеке кара берсин. Birinci matematika sınavında savaş girip beni John Kirk çiftlik tutulan bir bala çaçım kırtırıva geptirdiğinden gelip kaycı alıp çaçım arkama vurup başımı demek kayıp verdi. Ona şok oluyor. İkinci mümkün olduğunda başıma gitti. Travmam var şu an için. Başkaları da onda öyle üstürmek. Men İshak Orazali Көкжарайлы кеңешинин депутатымын. Мындан 6 ай мурда мага телефон чалуу келип калды. Трубканы көтөрсөм жээним экен. Жээним өзү 12 бел айыл өкмөттө жашап, бирок аналы Салиева Чөлөс айыл өкмөткө турмушка чыккан. Анан ошол жерден бул 12 бел айыл өкмөткө келип форма бирге толтурууга келсе, ошол жердеги кызматкерлер, анан кийин айыл өкмөттүн баш эгерде сиз жанагы камсыздандыруудан өтпөсөңүз, форма бир берилбейт дептир. Анан жээним мени чакырганда мен барып айттым. Бул камсыздандыруу негизи ыктыярдуу деп айтсам, мен менен кыйкырышып, жалаң сөздөр, ооздалгы сөздөр энем колбой, атам колбой сөктү. Анан мен уялып кайра чыгып келдим. Анан ошондо милицияга берейин деген бул жаш бала оңолуп кетер деп унчукпай калгам.